жүрөсүңөр анан кыйынычкы. Еще шайлоо деп коесуңар. Атаңардын башынабы силерге шайлоо. Соке, чындап келгендечи, сени эч ким шайлаган эмес. Мисалы үчүн мен башка 6 област айтпай эле коеюн. Мына биз Ысык Көл областы сени действительно шайлаган эмеспиз да. Biz Бабановго барып, Бабановду шайлайлы деп барганбыз. Башка областты билбейм. Может эми ош эмелер шайласа керек сен. Сени Алмазбек Шаршенович койгон. Өзүм досум деп сага ишен. Алда келеси ага соолуп, ага да чала эле болот. Кайра өзүнүн бир жерине суу куйуптуруп тияка киргизип койдум, жатат алда. Ал киши сага караганда кичине жакшы иштерди кылган. Мына бүгүн бир кезде экинчи манасыбыз Рысбек браттан айрылды элек. Ал силерге караганда көп маселени чеччү да. Кыргызстандын экинчи манасы болчу өз убагында. Аны да жайладыңар. Мына андан кем эмес экинчи кишибизден айрылып отурабыз. Şu Чубак ажыга кеткенге караганда силердин депутат же сен кетип калсаң соке, эл эчтеке болмогон эмес да. Ух деп наоборот сүйүнөп сени. Ушундай бир келесолордон бирөөсүнөн айрылдык депчи. Эмне айтышты деле билбейсиңер силерчи. Мен Жети Өгүз районуна караштуу Жети Өгүз айылынын тургунумун. Жети Өгүз курортуна барып атканда биринчи айыл, билесиз го, биринчи үй. Эгер жанагы менин видеом сага катуу тийип, депутат бирөөңөргө катуу тийип, мени издеп калсаңар, кенеди эле тырнактай болгон айыл, оңой эле таба аласың. Коркута элек менен силер эле калсаңар да.